1 ай срок. Эгемендик күнүнө чейин бүтүп элге пайдаланууга беришибиз керек биз. Эми бул жер шаардын негизги шаарга кирген мындай кан тамыры да. Дайыма бул жактан Бишкек, 4 район, бул шаардын четиндеги Фуркат, Мады бүт ушул жерден шаарга кирет. Көбүнчө ушул жерден кирсең кээде пробка ушул жактан тетиги Мирзалинин самсысына чейин пробка болот эртең менен көбүнчө. Шаарга кирип атканда токтойт, таксилердин баары бери токтойт. Эми бул жолду кургандан кийин жер астынан өтүчү. Бул жерге машиналар токтобойт. Түз өтө берет машиналар. Жөө жүрүштөр бул жерде жанагы пешоход бүт кармап атпайбы? Эми мындайынан өтө берет. Просто биз көрдүңөрбү, азыр бир жак жолду жаптык да азыр. Эми ушул жерди күттүрбөстөн жанагы окуу ачылганга чейин силер 1 ай сроктун ичинде бүтүрүшүңөр керек да. Азыр түнү да иштеп атасыңарбы? Түнү, күнү иштеп, биз азыр көпүрөгө барып келдик, жана Барсбек. Алар дагы түнү иштеп атат. Силер дагы түнү, күнү 2 смен менен иштеп, элди жанагы пробканы көп кылдырбастан 1 ай сроктун ичинде ушул жерди бүтүп беришиңер керек. 1 ай срок. Эгемендик күнүнө чейин бүтүп элге пайдаланууга беришибиз керек биз. Түнү дагы иштегиле, күнү дагы иштегиле. Элге анткени бүт мына шаарга келгени бар ушул жоңорак мөөнөт. Бүтүп бересиңер 1 айда мына. 1 айлык мөөнөттө булар мына жолду пайдаланууга берет деп сүйлөшүп. Мына жердин үстүнөн кылабыз деп та план болгон да. Жер үстүнөн. Бирок ал абдан көп мындай жолтоо болот экен. Анан бизге ошол эле шаардыктар өздөрү айтты. Жер астынан кылгыла, жер астынан кылгыла, жер үстүнөн болбойт деп. Анан кайра анализ деп көрсөк, бу жердеги объектилерди. Анан шаардыктардын пикирин эске алдык да биз. Шаардыктардын пикирин эске алдык. Анан бул жака дүкөндөр болот дагы, ошондо биздин кеткен акчабызды бир канча убакыттан кийин кайра мындай актап алабыз да. Бул пульт экен да? Болду. Мына. Ана кетти мына. Мына карап кол. Охо. 200. Сен өзүңөрдө бар бет азабат бар, а?